Артымда 73-жылы чыккан ГАЗ-24 Волга. Болгон өмүр жазы болуп турганым, толкунданткан жүрөк оту жыргалым, фронт күндө жаңы көрүп кошуп. Советтик Союз убагында Волга өтө дефицит болгон. Анткени унаалардын көбүнчөсү ар кандай мамлекеттик түзүлүштөрүнө жана таксиге кеткен. Же болбосо артисттер, саясатчылар жана окумуштуулар минип жүрүшкөн. Жөнөкөй адам мындай Волгага жетиш үчүн ошол учурда жакшы акча табыш керек эле. Мунун баасы 70-жылдары 9000 рубль болгон. Азыр болсо мындай Волганын жакшы абалында табыш кыйын. Бирок бүгүн буюрса биздин колубузга ушундай мыкты абалындагы ГАЗ-24 тийди. ГАЗ-24 ГАЗ-21дин ордуна келген. Бул кузовто көп нерсе хромдон жасалган. Мисалы хромдон жасалган бамперлери, ушул жерлери хром. Анан эшиктин кармагычтары да хром. Бул жери да ушундай хром экен. Алдына келе турган болсок, алдыңкы бампери хромдон, Волга деген кооз хромдон жасалган жазуусу, анан торчосу да хромдон жасалган. Бирок акыркы серияларында торчосу пластмассадан жасалып баштады. Ушул оор жана килтейген капоттун астында 4 эле цилиндр кыймылдаткыч орнотулган. Негизи ГАЗ-24кө башында V6 мотору коюлат деген, бирок ал акыры чыкпай калды. Ошондуктан бул жерде 24D деген кыймылдаткычы турат. Бул ГАЗ-21ге коюла турган кыймылдаткычтын жакшыраак версиясы. 95 аттын күчү менен жана 2-4 литр көлөмү менен. Союз убагындагы унаалардын арасында Волга биринчиден гидровакуум токтотмо системасын коюп баштаган. Демек, тормоз бергени жеңилирээк болуп калды. Бирок кожою гидровакуум системасын алып коюптур. Негизи ошол жылдары усталар үчүн ушул Волга эң жагымдуу унаа болчу. Анткени капоттун асты аябай кең, каралачы бүт ачык. Шамдарын алмаштырам десеңер, мынакей бул жакта турат. Анан карбюраторду регулировкалам десеңер, мынакей карбюратор бул жакта деле ачык турат. Аккумулятор болсо бул жакта. Ошондуктан усталар аябай жакшы көрчү муну. Отургучтары айрыкча артында аябай жумшак экен. Үйдө турган дивандай эле жуп-жумшак сезилет. Анан негизи Советтик Союз убагындагы унаалардын арасында Волгада артында буттар үчүн орун көп. Башым деле эч кысылбай эле. Анан ушундай кол кое турган жери бар экен. Бул деле жуп-жумшак сезилет. Салондун ичинде көп деле опциялар жок. Бирок Жигулиге караганда, мисалы Жигулинин салону кичинекей болот го, мунун салону бир топ кененирээк. Мисалы рулу чоң, жүрүк отормосу чоң педалдары. Анан көп нерсе хромдон жасалган экен. Хромдон жасалган күзгүсү, хромдон жасалган эшиктин кармагычтары. Жада калса рульда да ушундай хром бар экен. Анан кийинки серияларында ушул жерлеринде жаачка окшогон материалдары орнотулат. Бул мындай жакшы кооз көрүнөт экен. Ошондуктан жалпысынан мындай кымбатчылык сезилет. Биринчи чыккан ГАЗ-24 расмий түрдө 6 кишилик болгон. Ошондуктан өзгөр көргөндөй эле бул жакта 3-чү киши үчүн орун бар. Албетте бул жерде отурганы ыңгайсыз болчу. Андан кийин коопсуздук курулары расмий түрдө унааларга коюлуп баштагандан кийин Волга 5 кишилик болуп калды. Ошондуктан бул жерде кол кое турган жери бар. Алдыңкы панели болсо өтө симметриялык түрү менен жасалган. Эмнеге десеңер, анткени башынан эле Волганы оң рулдуу версияларына даярдап коюшкан. Бир гана ушул прибор панелди оң жагына которуп, бардачокту сол жагына которуп, анан рулду оң жагына коюп койсоңор, Волга оң рулдуу болуп калмак. Волганын күч кубаты аз, бирок айлантма учуру жакшы. Мисалы сцепленияны кое берип койсоңор эле өзү акырын жылат. Ылдамдыгы деле жакшы. 2ден 3кө сала берсең болот жакшы эле. Анан муну негизи эч катуу айдагың келбейт. Мындай шашпай, түз жолдо жай айдагың келет. Анан Волгада жакшы бурулуш деген нерсе жок. Рулду бура бересиңер, Волга болсо араң бурулат. Муну мындай кайыкка салыштырса болот. Кайык мисалы жумшак, бирок эч бурулбайт. Волга деле ошондой. Жумшак, анан жолдун үстүндө араң бурулат. Бирок негизи элдердин айтымында бул Волга Союз убагындагы унаалардын арасында эң жумшак болчу. Албетте Чайка жумшагыраак болот, бирок мисалы Жигули, Москвичтерге караганда бул жумшагыраак. Ага карабастан Волганын жүрүү бөлүгүн оңдогон кыйын болчу. Анткени айрыкча ушул алдыңкы жүрүү бөлүгү татаал болуп чыккан. Дайыма текшерип, дайыма майлап туруш керек. Убакыт өткөн сайын стандарттар өзгөрдү. Волга болсо 70-жылдардын стандарттары менен калды. Мотору жакшы эле тартат, бирок бийик оборотторду жакшы өрбөйт, ысып кетиши мүмкүн. Эски жүрүү бөлүгү, барабан токтотмо системалары, ушунун бардыгы 80-жылдары эле эскирип калган. Андан тышкары 80-жылдары ошол өндүрүш процесстеринде акчаны үнөмдөп башташкан. Ошондуктан Волганын акыркы версиялары
кичине начар сапаты менен чыккан. Мындай Волганы күнүгө айдаган бүгүнкү күндө кыйын. Эгерде ушундай Волганы сатып алсаңар, анда жасап туруп базар күндөрү эле айдаган жакшы. Же болбосо үйгө Советтик Союз убагынын эстелиги катары коюп койсоңор болот. Силер менен болсо Машина KG, кийинки көрүшкөнчө бар болгула.